Бишкектин Ленин Мирмандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого байланыштуу президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине кезектеги маегин берди. Анда президент эч бир талапкерди кабыл албагандыгын жана алдыда да кабыл албай тургандыгын, шайлоого эч ким кийлигишпестигин айткан. Мурда президенттин батасын алмайынча шайлоого аттанышпайт эле. Мындан ары кандай гана шайлоо болбосун, президент же башка бийлик өкүлдөрү кийлигишпейт. Кимдир бирөөнү сүрөгөнгө жол бербейм. Биз жөн гана арбитр болуп беребиз. Ким утса ошол өтсүн. Көпчүлүк эл кимди тандаса, ошол талапкер депутат болот деп айткан президент. Президент ошондой эле каттоо бүткөндөн кийин борбордук шайлоо комиссиясы менен бирге талапкерлердин баарын чогултуп, чогулуш өткөрүү планы бар экендигин маалымдады. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абиров кафедеги мушташтан улам депутаттык мандатын өз арызы менен тапшырып берген. Ал шайланып келген номер 26 Ленин Мирмандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2023 жылдын 28 майына дайындалган. Учурда талапкерлерди каттоо жүрүп жатат. БШКнын маалыматына ылайык, шайлоого катыша турган талапкерлердин саны 5ке жетти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы маданий жайларды кыдырды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, Жапаров эртең мененки кыдырууну Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынан баштаган. Ал учурда реконструкциядан өтүп жаткан театрдын имаратынын сырты начар абалда экендигин белгилеп, көңүл бурууну тапшырды. Андан ары Жапаров Фрунзе атындагы көчө менен Осмонов атындагы улуттук китепканага чейин жөө басып өтүп, анда мурдагы башкы прокуратуранын имаратынын ордуна курулуш жүргүзүү жана көрктөндүрүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыккандыгы белгиленди. Жапаров долбоордун маанилүүлүгүн белгилөө менен жеңүүчү компания көптөгөн факторлорду, анын ичинде борбордук Ала тоо аянтына жакын жайгашканын эске алышы керектигин кошумчалады. Белгилей кетсек, Министрлер кабинетинин төрагасы борбордун маданий жайларын текшерүү учурунда шаардын жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуарларына баа берип, алардын начар абалда экендигин белгиледи. Бул чуңкурларды карагылачы, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, коляска менен жүргөн энелер кантип басат, баарын иретке келтиргиле, адамдардын ыңгайлуу жашоосу үчүн шарттарды түзүү керек деген Жапаров, бул чуңкурларды карагылачы, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, коляска менен жүргөн энелер кантип басат, баарын иретке келтиргиле, адамдардын ыңгайлуу жашоосу үчүн шарттарды түзүү керек деген Жапаров мэрге Бишкек шаарындагы жөө адамдар өтүүчү тротуарларды оңдоо боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова соттун чечими менен акталды. Бул тууралуу жактоочу Кайсына Бакиров Фейсбуктагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда, мындай чечимди Жети Күз райондук соту чыгарган. Ошондой эле соттун өкүмү менен үй-бүлөлүк медицина борборунун Ысык Көл облусу боюнча мурдагы башкы дарыгери Бейшакан Жайлымышева толугу менен акталып, реабилитацияланды деп жазат ал. Эске салсак, Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова өткөн жылдын 17 майында кармалган. Ага карата Кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара алуунун негизинде тергөө амалдары башталган, кийин үй камагына чыккан. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы буга чейин социалдык тармактарда маңзат соодасына байланыштуу курьерлердин сабалышы боюнча 3 жаран кармалгандыгын билдирди. Мекеме 4 апрелде билдиргендей, курьерлерди сабагандар өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырып, Принцесса Дори деген интернет дүкөнүнөн кечирим суроого мажбурлашкан. 3 апрелде Атайы операциялар отрядынын колдоосу менен 2001, 2000 жана 2004 жылы туулган жарандар кармалган. Шектүүлөрдүн жашаган жеринде ыкчам иликтөө иш-чаралары жана тинтүү иштери жүргүзүлүп, буюм далилдер алынган. Банги топтун башкы мүчөлөрүн тек жайы такталып, атайы иш-чаралар өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Ийим бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу менен кылмыш иши козголгондугун, анда мүлкүн алып коюу менен 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу каралгандыгын билдирди. Маңзат менен алектенген топтон жапа чеккендер милиция бөлүмүнө кайрылууга чакырат. Өткөн аптада маңзат жеткирип иштегени айтылган кишилердин сабалгандыгы тартылган видео тарап, бул боюнча ийим текшерүү иштерин баштагандыгын билдирген. Бишкекте пара алууга шектелип, 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ИИМдин ички тергөө кызматынын кызматкерлери УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте 20 000 сом акча каражатын опузалап пара талап кылган деп шектелип жаткан жаранды кармоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары өткөрүштү. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө опузалоо фактысы боюнча шектүү делип 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү
УКМКнын Чүй облусу боюнча тергөө бөлүмүнө жеткирилди деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Биз азыр Борбор калаада жайгашкан Максим Горький атындагы көчөдө турабыз. Дал ушул көчөнүн атын Бириккен Араб Эмирлигинин туңгуч президенти Султан Аль Нахаяндын атын өзгөртүү маселеси социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Чын эле ушул көчөнүн атын өзгөртүү керекпи? Буга шаар тургундары эмне дейт? Сураңызды жүргүзөбүз. Атын өзгөртсө болот, бирок кыргызча аркылуу өзгөрткөн жакшы го дейм. Мен ойлойм, андай болбойт го дейм. Неге? Эми Горький боюнча калтырса деле мен мисалы үчүн каршы эмесмин. Бирок өзгөртсө ошол баягы биздин кыргыздын атактуу, даңктуу адамдарынын атына өзгөртсө болот деп ойлойм да. Анан кийин могул көчөнүн тротуарлары өтө жаман. Сиздер басып көрдүңүздөрбү жок, мен ушул жерде турам. Тротуар абдан жаман. Жана дарактардын тамырлары монтип боркоюп чыгып турат. Айрыкча коляска айдаган жаш балалуу аялдарга, жаш келиндерге өтө оор болуп атат да. Анан кийин мону президент ботанический садты оңдогула деп указание берди го. Эми ошону оңдоордон мурун могу тротуардын баарын жасаш керек да. Могул жердин баарысын жасап, тетиги советскийден бери могу Чыңгыз Айтматов проспектисине чейин жакшынакай кылып жасаш керек. Анан кийин мунун аркы тарабын, по-моему, башка түркчө атап койду, эме? Анкара. Анан эми бул жагындагы бир арабтын атын койсо туура эмес болуп калат бул. Я вообще против. Я считаю, что у нас и так в государстве много дел. Деньги тратить сейчас на это, и тем более Горького хоть кто-то поколение знает, а вот тот, кого вы назвали, по-моему, мне, например, ничего не говорит. Я вот в Бишкеке живу давно. И мне это имя ничего не говорит. Я и думаю, русских школ еще много. Кто такой Горький, я думаю, и многие знают. Поэтому я не знаю, стоит ли это делать или нет. Это же карты менять надо, таблички надо. Это сколько денег надо? Что, у нас в государстве больше проблем нет никаких? Я считаю, что это пока не время. Может быть, придет время, когда, ну, я понимаю, которые совсем, да, какие-то, ну, которые не нравятся, да, людям, меняют. А зачем повально все менять? Я думаю, что это бестолковое дело. Эми кандай десем, экөө тең эле кыргыздын атында эмес экен, эми негизи бир жагынан кандай десем, бекер чыгым го деп ойлойм. Аны которгонго жараша, өз атын өзгөрткөнгө жараша толтура документ которуш керек дегендей. Эми аны биз комментарий берген менен эч нерсени чече албайбыз, ошолор өздөрү чечишет аткан. Жөн эле коюш керек аны. Анткени? Баары эле миллиондон кирип кетет да. Каражат сарпталат дейсизби? Аны ошонун акчасынга Горький Белинкадан Белинкадан Советский чейин жолун жасап койгон.